Assalamu alaikum, urmattуу kыргызстандыктар. Бүгүн 11-июнь 2020-жыл. Мен Марат Жуманазаров болом. 2010-жылы Суусамырда курултайда түзүлгөн Кыргыз улуттук кыймылынын ошол эле кезде түзүлгөн көз карандысыз элдик комиссиянын анан кечирээк ошол алкакта түзүлгөн элдик трибуналдын координаторлорунун бири болом. Бул билдирүүмдү 2010-жылы жасаган жыйынтыктарды жарыялаганбыз. Ошого бүгүнкү 10 жыл өткөндөн кийин толуктап туруп силерге маалыматты жеткирүүнү туура көрдүм. Себеби бул менин жигиттик, Кыргыздын жигитинин, Кыргыз мамлекетинин жаранынын парзы деп эсептейм. Бул билдирүүмдү кийинчерээк Кудай буйрса түз эфирде толуктап берем. Түз эфирде силердин сурооңорго толук жооп бергенге аракет кылам. Азыркы мен билдирүүмдө көп маалымат батпайт. Мен шашпай сүйлөйм. Мен трибунада сүйлөп жүргөн, телевизордо элдин башын айлантырган инсан эмесмин. Себеби эң негизги менин максатым чындыкты, чыркыраган, тебеленген чындыкты элге жеткирүү. Ошол каргашалуу күндөрү шейит кеткен туугандарыбызга Аллах Таалам бейиштен орун берсин. Туугандары айнанайындар. Кайраттуу, сабырлуу болууга. Башка айла жок. Бүгүнкү күнү биздин эң негизги максатыбыз ошол болгон окуялардын себебин туура түшүнүп, иликтеп чыгарып себебин. Келечекте андай кайталанбашына шарт түзүшүбүз керек деген ниеттемин. Мен бул маалыматты жеке өзүмүн атыман сүйлөйм. Себеби бул маалыматтын контексти аябай оор. Ошол себептен туура түшүнүп, туура кабыл алышыңарды суранам. 2010-жылы болгон окуялар менен 1990-жылкы болгон окуялар менен бүгүнкү күнү 2020-жылы болуп аткан окуялардын тамыры бир, урматтуу туугандар. Аны убакыт, тарых тастыктады, буга чейин болгонду. Анан мындан кийинкисин көрө жатабыз. Өлкөбүздүн көз карандысыздыгы, эгемендүүлүгү, элибиздин коопсуздугу чоң коркунучта турат. Аны мен далилдеп берем. Аны баарыңар түшүнүп атасыңар. Айдан айга, жылдан жылга оорлошуп баратат. Анын себеби эмнеде? Ошол 1990-жылда болгон окуялар 2010-жылы азыркы Баткен аймагында болуп аткан окуялар баары эле бир тамыры. Өзгөчө күчтөр иштеп атат эл аралык. Аны баарын далилдеп беребиз. Эми бүгүнкү
кыскараак аракет кылам айтышка, бирок канча кыскартпасаң маалыматты толугураак мындай түшүнүктүү бермейинче болбойт экен. Ошон үчүн чыдамдуулукту колдонуп угуп койсоңор мен ойлойм пайдалуу болот. Алардын себебинин бири бул маалымат эч жашыруун эмес, муну туура түшүнүп кабыл ала бергиле. Афганистандан өтө турган Бангизат трассасынын себеби чоң таасир берет. Ошол себептен түштүк аймагында дайым коопсуздук боло берет. 1990 жылы болгон окуялар ал жөн эле орустар айтмакчы пробный шар кылып карашкан. Кыргыздар кандай өзүн алып кетет, өзбек калкы кандай алып кетет, бийлик кандай алып кетет деп. Кудай буюрса элдин баатырлыгы менен баары өз калпына келген. Бирок андан кийинки келген бийлик эгемендүүлүктү алганыбыздан кийин ошол эле 90-жылкы окуяларды жасаган, каражаттаган идеологиялык концепцияларды берип, курал жарандык берип, ушундай талкалагандар. Ошол эле Акаевдин доорунда биздин экономикабызды толук талкалап, мыйзамдарды кайра 5-6 жолу реформа кылып, өзгөртүп, элдик укукту толук бийликте турган коррупцияланган топторго өткөрүп беришкен. Кыргыз элинин касиети, кыргыз мамлекетибиздин касиетине асылгандар эч качан жакшылык көрбөйт. Кыргыз улутун жаратып, кыргыз улутуна кыргыз мамлекетин берип, ошол кыргыз улуту элди түптөгөн улут болгон себептен башка улуттар, башка диндерди кармангандар баары ушул кыргыз улутунун тегерегинде жакшынакай өмүр сүрүп жатышат. Кыргыздын айкөлдүгү, акылмандыгы, миңдеген доорлорду карытып келген. Ошого жакшы шарт түзүп, жакшынакай өмүр сүрсөк болот. Кыргызстанда уникалдуу, кайталангысыз өзгөчө коомдук мамиле түзүлгөн. Бул өзгөчө байлык. Кудай берген жаратылыш байлыктары абдан чоң. Бирок ушул нерселердин баары байлыктар. Геополитикалык түзүлүш, геофизический түзүлүш, мунун баары байлык. Биз байлыктын ичиндебиз. Ошол байлыктарды алабыз деп. Албетте биринчи талкалоону кимге келтириш керек? Албетте ошол көп улуттуу эл кылып кармап турган именно кыргыз улутуна булар чабуул жасап келишкен. Мындан ары да чабуул жасашат. Бүгүнкү күндө да чабуул жасап жатышат. Мен кыргызмын десең эле националист деп киришет. Башка улуттар өзүнүн каалагандай сөздөрүн сүйлөп, аны аз келгенсип централдык, борбордук телевидение аркылуу кыргыздарды баскынтып, кемсинтип, ар кандай сөздөрдү сүйлөйт, аларга боло берет экен да. Ошону ушул коррупцияланган, саткын, сепаратисттик түзүлүштө түзүлгөн бийликтердин бул туучусу болуп калган. Себеби алар кыргыздарды тоноп, чет мамлекетке счетторун батырып,
балдарын ошака окууга жөнөтүп, албетте алар аякта илим билим албайт. Алар аяктан агент болуп такшалып келишет. Биз бүгүнкү күнү кыргыздардын укугун түптөө бул эң негизги максат. Кыргыздын улутунун укугу толуктанмайынча, калпына келтирилмейинче Кыргызстандын элинин укугу ордуна келбейт. Кыргыз мамлекетинин укугу келбейт. Биз көрүп атабыз кандай эл аралык келишимдерге кол коюлуп атат. Ачык айкын эле Кыргызстанды суверендүү, көз карандысыз мамлекеттигин унутуп алып эле өткөрүп берип атышат. Кыргыз элине, кыргыз мамлекетине зыянчылык келтире турган келишимдерге бүт кол коюп берип атышат. Тоногону аз келгенсип. Эми Ош окуяларында эсиңерде бар, кандай болуп өткөн. Мен сөздү кыскараак кылып айтышкан эметем. Убактылуу өкмөт ошондо чыккынчылык кылган. Атайлап күч органдарын түзмө-түз приказ берип, парализовать этип токтотуп коюшкан. Болбосо жок дегенде убактылуу өкмөт үндөбөй турса, 2 саатта бүтө турган иш сентябрь айга кадar чоюлуп кеткен. Эсиңерде барбы? Тигилер айтып атат, 2 күндө кече Роза Отунбаеванын сүйлөгөн сөздөрүн угуп, мен просто таң калдым да, ушунчалык 2 беттүүлүк менен жалганды сүйлөп атат. 2 күндө бүтүрдүк деп атат. Кайдагы 2 күндө бүтүрдүңөр? Август айында военизированный анклавдар аэропорттон Ошко кетип аткан жолду обстрел кылып атышкан. Güç kuvvetleri bizde prikaz, түзмө-түз Роза Отунбаевадан приказ келди деп туруп отурушту. Кыргыз улуттук кыймылы түзүлгөн жарандык мобилизация жасайбыз дагы, зачистканы биз өзүбүз жасайбыз дегенде гана ошол кезде анан кийин güç структураларына приказ берилип анан зачистка жасалды. Эсиңизде бар, баарыңардын урматтуу туугандар. Кандай баары башталган? 10 июнда алты жерден таңгамал, 6 жерден минареттерден азан эмес айтып атышат, азан айтылды, азан эмес. Жихадка чакыруу, кыргыздарга каршы жихадка чакыруу болгон. Bir жерде 1,5-2 миң, экинчи жерде 20 миңге ар кандай топтолуп туруп кыргыз улутундагы жарандарды өлтүрүп, мыкаачылык өлтүрүүгө киришкен. Аны убактылуу өкмөт кайра жашырып, эл билбесин, улуттук ортосунда кастасуу күчөбөсүн деп ошондой шылтоо менен жашырып келген. Мунун баарын айтыш керек ачык айкын. Айтса ачык айкын. Эл баары ансыз деле билет. Эч ким согушкусу келбейт. Баары тынч жашагысы келет. Бирок ачык жерде, тазалык жерде келечекти кандай кылып тынчтыкта сактап өмүр сүрөбүз деген формулалар ошондо түзүлөт, ачык айкын болсо. А булар неге жашырат? Буларда бир эле себеп бар. Себеби убактылуу өкмөт өзү күнөөлүү. Кече айтып атат Роза Отунбаева телевизордон. Мен ошондой
приказ берип баарын токтотуп күч колдонбогон үчүн эл аралык уюмдар туура көрүп, комиссиялар туура көрүп, обондор туура көрүп деп айтып атат. Ай, Роза Исаковна, кечирип коюңуз. Аякта толук кандуу согуш жүрүп аткан. Снайперлерден тышкары автомат, ар кандай нерсе. Кыргыздарды клеткага салып туруп, үстүнөн бензин куюп туруп, өрттөп туруп, танцевать этишип аткан экстремист террористтер. Бийлеп, биз автономия алдык деп кырдап атышкан. Майрамдап, неге жашырасыңар? Берде да урматтуу туугандар, мен өткөн заключениеде 2010-жылы айтканмын. Берде өзбек улуту күнөөлөгөн туура эмес болот деп. Себеби биз анализ кылып, эсилдөө, иликтөө жүргүзүп, өзбектер компакттуу жашаган махаллаларды кыдырып, сүйлөшүп, маалымат чогултканбыз. Ошол маалыматтарга таянып, анализдеп биз чыгарганбыз. 200дөн ашпаган атайы даардык көргөн экстремисттик, террористический группалар иштеген. Ошонун саны ашып кетсе 200ге деле жетпейт. Бирок алар өзбек калкы жашаган аймактарды контролдошуп, чыкпасаңар үй бүлөңөр менен союп салабыз деп коркутуп туруп аларды мажбурлап массовкага түртүп чыгарышкан. Ошол себептен өзбек калкын күнөөлөгөн туура эмес болот. Дагы бир далилдерди алып келип коеюн. Ошол эле өзбек махаллаларда иштеген кыргыздарды көптөгөн өзбектер бекитип подвалдарында өзүнүн өмүрүнө коркунучтуу болгонуна карабастан бекитип 1,5-2 жума багышып, кийин мүмкүнчүлүк болгондо акырын көзгө көрүндүрбөй акырын багажникке салып чыгарып беришкен. Алар менен өз көзүм менен көрүп, сүйлөшүп, ошол жигиттер менен бир үй бүлө жигит келин менен экен бүт айтышып беришкен. Жанагы клеткага салып өрттөгөндөр ошол өрттөнүп бирөөсү тирүү калган өз көзүм менен көрүп сүйлөшкөнмүн. Силовой күч структуралары менен сүйлөшкөнмүн, бирок убада бергенмин. Алардын фамилияларын айтпайм деп. Роза Отунбаева түзмө-түз приказ берип аткан дейт. Ошол себептен дагы аны дагы сүйлөшөбүз. Баары жоопко тартылат эртели кеч. Ошол себептен бирок ошол окуясынын ошондо 480ге жакын жарандар, кыргыздар кайтыш болду деп официалдуу түрдө жарыялап туруп, кийин 430га түшүрүп коюшту. Санын азайтып, эми мындан эмне пайда көрүшөт мен түшүнбөйм. Бирок анда 480 эмес, андан 10 эсе көп адам каза болгон. Андан көбүрөөк каза болбосо мен билбейт экенмин. Так маалымат жок. Ал 480 деген ал больницага сөөгү келгендер эле. Олуту тактылангандар гана. Олуту тактыланбай калгандар да санга кирген эмес. Күн ысык болчу. Ошондо көбүн больницаларга, бейтапканаларга алып барбай эле айылдарга алып кетип жерге берилген. Артык айрылуу болуп, Кудайым жакшылык кыла берсин, бейиштен орун берсин аларга, шейит кеткендер. Алардын сандарын бекитип, убактылуу өкмөт ресурсту колдонуп туруп, жалган маалыматтарды бир гана Кыргызстанга таратпастан чет мамлекетке дагы жалган маалыматтарды таратышты. Өздөрү таратышты. Анысы аз келгенсип жалган бейөкмөттөр менен колдонуп, жана өзүңөр билесиңер, правозащитники, чет мамлекеттен каржыланган правозащитник инфолор деп коюшат. Ошолор менен биргеликте чындыкка жол бербей, аларга толук шарт түзүп берип, маалыматтарды согушту атайы тигилерге өткөрүп беришип,
кыргыздарды күнөөлүү кылып коюшту. Биз түзгөн комиссияга альтернатива катары параллельно убактылуу өкмөт колдоп туруп ошол МПОлордон түзмө-түз 10 комиссия түзүлгөн. Биздин атыбыздай көз карандысыз элдик комиссия деп туруп. Ошолор маалыматтарды чыгарып, жалпы каражат маалыматтардын ресурстарын бүт ошолорго буруп туруп, толук информацион маалымат айдоону алып туруп, туура эмес маалыматтарды беришти. Кыргыздарды жырткыч, улут катары түзүлгөн эмес, кыргыздардын психологиясы түптөлгөн эмес, аң сезими түптөлгөн эмес, кыргыз өлкөлүк толук өлкөлүк түзүлүшүнө жеткен эмес дешип, ушундай себеп менен, ушу менен грант бергиле, кредит бергиле деп, биз оңдойбуз, биз түзөйбүз дешип. Булар үчүн баарына булар жооп бериш керек. Булардын баары документтелген, медиаларда баары толук. Эми ошол окуяларында урматтуу туугандар, билесиңер, 10го жакын КАМАЗдарга моундай бульдозердин немесинде кылып алдына темирден жасашып, щиттер менен бүт обшивать этишип, дөңгөлөктөрүнө илгерки баягы Римдеги жасагандай дөңгөлөктөрүнө бычактарды, узун 1 метрлүү бычактарды жасашып, ушу менен кыргыздарды толук чыкканда кырабыз дешип брондолгон, жасалган. Алар изъятие болуп кийин эмне болгон тагдырын билбейбиз. Себебин убактыңарда азыр неметели кийин дагы бул маалыматтар дагы чыгат. Бул иликтөө дагы күчөйт, дагы бир немесине жетмейимчи. Мен айтпадымбы? 90-жылы, 10-20-жылы болуп аткан окуялар түбү бир депчи. Чет мамлекеттен каржыланып атышат, булар баары жасалып атат. Азыр деле каржыланып атат, Баткенде болуп аткан окуя, ошонун баары неметилген. Баары бир тынчтыкты орундатыш үчүн, өлкөбүздү укуктук айдоосун чыңдап, күчөтүп, социалдык маселелерди чечиш үчүн баары мунун баары көтөрүлөт. Бул оорунун тамырын айыктырмайымча жалбырактары оорукчан боло берет. 2010-жылы айтып атат, азыр менге кечээ аябай көп уктум баарын. Ушу кандай айтышат, партиялык лидерлер, активисттер, өзүнчө политолог, эксперт. Мен ушу айтат элем, уялбайсыңарбы? Шунчалык жалганды уруп атасыңар. Партиянын лидерлери ошол замат, ошол учурда элди коргобой эле өзү мүлктөрүн коргоп жүрүшкөн. Кийин кыргыздар жеңип кеткенде, анан кийин чага алыштык алдына төштөрүн кагып, уялбай, хотя бы мындай эркектик ар намысыңар менен үндөбөй эле койгулачы. Силерге эч ким тийишкен жок. Мейли геройсуңар, герой боло бергиле баатыр. Но ошону тырып алып туруп тыталанбагылачы. Азыр силер тыталанып атасыңар. Себеби могу жылы шайлоого барганы. Ошол өзбек улутунун шайлоо доошун алабыз деп 2010-жылы силер мүлкүңөрдү кайтаргансыңар, өзүңөрдүн жеке. Анан жасаган аракетиңер шайлоодо ошолордун доошун алам деп туруп, ошону эске алуу менен жасагансыңар. Түштүктө болгон коогалаңда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кээ бирөөсү түзмө-түз күнөөлүү. Кээ бир партиялардын дагы, бардык партияларды айта албайм. Себеби мисалы мына Замандаш партиясы ошол учурда, раматтылык арты кайрылуу болсун Муктар мырза, ушунчалык көп жардам берди. Саясатка киришкен жок, эч каяка киришкен, бирок аябай чоң жардам берди. Урматтуу туугандар, азыр бүгүнкү күнү кайрадан эле ошол оюндар жүрүп атат. Себеби тамыры бир эле. Ал окуяларда
бир гана кыргыз эли баатырлыгы менен, акылмандыгы менен өзүн өзү уюштуруп тынчтыкты орундатып өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калган. Өлкөнү башкарып турган убактылуу өкмөт каршы иштегенине карабастан ушу эл сактап калган. Эмне кылышты убактылуу өкмөт? Ошол патриотторду ОПГ деп туруп куунтук алышты. Бүгүнкү күнгө дейин ошо куунтукта жүрүшөт көбү. Ош окуясында жабыркагандарга фонд түзүлүп, атайы акча бөлүнгөн, абдан чоң көлөмдө бөлүнгөн акча чет мамлекеттерден. Ошону бөлүп, жарып, тытканы аз келгенсип. Биз настаивать эткенбиз, талап коюп, сот аркылуу жабыркагандарды тактылап туруп, экстремисттерге берибей, террористтерге берибестен, ошо жабыркагандарга бериш керек. Десек, аны мындай деген шултоо менен четке кагышты. Чет мамлекеттен берип аткан донорну подписчиктеп, пофамильно беришти деди. Ошо менен гана бересиңер деп туруп, биз аны буза албайбыз деп туруп, ошол өзбек калкында жабыркагандар да бар. Чынында мындай күнөөсү жок, ал элде күнөө жок. Бирок ошонун арасында көптөгөн террорист, экстремистский, сепаратистский аракет көргөндөргө бөлүнүп кетишти. Алардын үйү, мүлкү, унаалары, башка нерселери бул орудие болуп эсептелет, база болуп эсептелет. Кыргыз мамлекетине, элине каршы чыккан. Ошолордун базаларын толуктап беришти ошол акча менен. Ошондо биз заключениеде айтканбыз. Текебаев, Атамбаев, Сариев, Исаков, Шерниязов сот алдына чыгыш керек. Күнөөсү жок болсо акталыш керек, күнөөсү бар болсо жооп бериш керек. Отунбаевага ошол учурда биз маалымат толтура болду. Отунбаева лично буйрук берип командовать этип аткан, как главный командующий. Бирок мындай доказательный немебиз жок болуп аткан. Себеби тигилерге биз убада бергенбиз, атыңарды атабайбыз деп. Отунбаевалардын айтышы боюнча, мына Каптагаев мырза өзү айткан ошондо. Эми туура түшүнгүлө анын фамилиясын ал списокко киргизбегиле, себеби Атамбаев за безопасность отвечал, жооп берчү коопсуздукка. Текебаев за идеологию, кандай Текебаев айтса ошондо неме менен кетет деп. Сариев экономика, финансыны тейлеген. Шерниязов ички иштер күчтөрүн тейлеген министр. Тиги Исаков куралдуу күчтөрдү тейлеген. Отунбаева бул байкуш жөнкө эле аял ушуну убактылуу эле неметилген, ушунун атын киргизбегиле. Биз айтканбыз, это дьявол, который ушинтип атат. Бирок хорошо, дали эле эми сотко берип таяк кылганга биз ошол ниет бар болчу, бирок бизди тигилер блокировать этип салышты толук. Мейли, бирок убакыт келет. Чындык баары чыгат. Себеби чындыкты биз билебиз, бирок далилдеп обосновать эте албай атканбыз. Кече күнү өзүнүн билдирүүсүндө Отунбаева Роза Исаковна айым түзмө-түз ошону мойнуна алды. Өзүнүн сөзү менен далилдеди. Мен күч структураларын кыймылдатпастан соғыш аткан жерде террористтер бизге чабуул жасап аткан жерге жол бербегендиктен себептен ошондуктан эл аралык өлкөлөр жана организациялар, учреждениялары туура көрүп, туура кабыл алышты, сыйлап калышты дейт. Ай, Роза Исаковна, сиз аял киши менен улуш менен баары бир сизди айым деп айтам. 10-жылы революция болуп кеткен, чынында эле революция болгон. Себеби 2007-жылы Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусу элдин
шайлоо укугун партияларга өткөрүп берген. Баарыбыз түшүнүп атабыз. Проблемалар көп, эмнеге чечилбей атат деп. Ошол эле кезде биз түшүнүшүбүз керек. Бардык проблемалардын тамырында турат бийликтин сапаты. Бийликтин сапаты шайлоо аркылуу бекитилет. Мисалы элдер тандап келип шайлаган адамдар албетте элден кичине болсо да мындай таасирленип өзүнүн убадасын кичине болсо да аткарат. Партиялык система менен келген элдер эч нерсени аткарбайт. Көп эле депутаттар ачык эле айтпадыбы, сен мага доошуңду берген эмессиң деп элге. Мага партия берген деп. Демек, ошолордун да сөзүнө таянып айтам, партиялар аларды депутат эмес, делегат кылып шайлаган. Революция 7 апрелде болгондо эл көтөрүлүп өзүнүн укугун, социалдык укугун, экономикалык укугун, саясий укугун, шайлоо укугун деп келип, Ак үйдү алгандан кийин анан кийин жана томпоюп партиянын лидерлери келип туруп кабинеттерге отуруп калышкан. Ага чейин алар жакын жологон эмес элге. Бирок алгандан кийин келип туруп отуруп калышкан. Отуруп калып туруп эле 120 депутаттан киргизди. 90 жетпей калат экен бизге, партияларга ызы чуу болбош үчүн көбүрөөк партияларды өзүбүзгө тартып бекемденели. Азыр эл толкунданып кайра укугун талап кыла баштабасын, аларга туруштук бере тургандай болуп деп 120 депутаттан кылды. Кийинки иш чараларын билебиз, бүт талкалашты. Жарандык институттарды да талкалашты, өлкөлүк институттарды талкалашты. Талкалап бүгүнкү күнү да кел атышат. Бүт менчиктештирип, бүт өзүнүн фирмаларын алып атышат. Жерди, тоону, кеңдерди баарын, мыйзамдарды экспортировать этип, импортировать этип, чет мамлекеттен алып келип туруп, таңуулап киргизип коюп атат. Биздин менталитетке, биздин психология, биздин жашоо турмушубузга дал келбеген мыйзамдарды алып келип киргизип салып атат. Анан кайдагы бизде оңгорду болот, оңгорду болбойт. Болушу да мүмкүн эмес мындай шартта. Эми мен муну эмнеге айтып атам, айнанайын туугандар. Мунун баарын айтып атам, жана азыр айта турган сөзүмдү силер түшүнүш үчүн. 2010-жылы ушу келген убактылуу өкмөт толук батыштан каржыланып, толук батыштын поддержкасы менен ошолорго таянып келип туруп, жанагы конституцияны дагы Текебаев ошо чет мамлекеттен алып келген. Чет мамлекеттен алып келип туруп, ошол окуялардын элдин ошол 7 апрель менен 10-июндүн болгон окуялардан таалып, чарчап, алсызданып турган учурда алып туруп референдум кылып өткөрүп кетишти. Эл түшүнбөй деле калды эмнени өткөрүп кетишкен. Бул элдин кызыкчылыгына, өлкөбүздүн кызыкчылыгына тетири келген конституцияны өткөрүп кетишкен. Неге Текебаев ушундай иштерди жасады? Ал ага чейин дагы өзүнүн айткан сөзүнө ишенсек, бир жылына 450 мыйзамды мен жазып өткөрүп атам деген ролиги бар. 450 мыйзамды 365 күндө жазып, өткөрүп, ойлонуп көрсөңөр некен. Баарын экспорттап алып келип өткөргөн да. Муну ачык эле айткандай, эл түшүнбөй деле калган, общественный слушанияны жокко чыгарып койгон. Бизде общественный слушание бар. Кандай мыйзам болбосун элдин угусуна коюш керек. Булар болсо жана жасалма НПОлорду жаратып алып, аларга грант берип таптап коюшкан. Алар элдин атынан сүйлөй берет туура деп. Элдин, өлкөбүздүн укугун коргоп чыккандарга ошол каржыланган НПОлор баары бир жамаат менен чыгып туруп каршы чыгышат.
кандай чиновник болобу, атка минер бир нерсе туура сүйлөп койсо баары жабалактап кызматтан алдырып коюшат. Ошон үчүн кызматта турган адамдар жүрөгү эл үчүн, өлкөбүз үчүн ооруп атса дагы кызматын жоготуп койгондон коркот. Себеби алар жабалактап алдырып коюшат жумуштан. Шантаж кылышат да, мындайча айтканда ачык эле. Эми карагыла. Текебаев мырзанын ушундай неме жумуш жүргүзүп келген адам май айында Жалал Абадка барып, кечээ мен кечке уктум, баардык сүйлөгөн Отунбаеваныкын дагы баарыныкын уктум. Эмне дешет деп. Бирөө да туура баа берген жок. Туура немесин айтканча баары бир тараптык болду да. Оң жагы болобу, сол жагы бирок бир тараптык болду да баары бир. Аны мен далилдеп берем. 2010-жыл май айында Жалал Абадка барып Текебаев мырза Атамекен партиясын көтөрүп, тиги Бакиевдин контрреволюциясына каршы деген шылтоо менен ал өзүнүн Атамекен партиясын легитимдүү түрдө курал жарактандырып алам деп аракет кылган. Ошол эле кезде анын көтөргөн чакырык жарыялап көтөргөн партиясынын ичинде 1200-гө жакын болжолдоо айтканда 1200-гө жакын топтолгон адамдын ичинен 1100-ü өзбек улутунда жарандар болуп калган. Ошолор дароо эле ошол момент менен колдонуп туруп баш ийбестен бизге автономия, бизге квота менен 30% кызматтарды бардык жагынан бересиңер, биздин тилди официалдуу түргө киргизесиңер, автономия бересиңер деп көтөрүлө баштаганда, ошондо андай болбойт деген кыргыздын жигиттеринен 6 бекен, 8 бекен мен ушу точно неме данный жок да. Ошол кезде ачты 6 деп, кээ бирлерде 8 адам деп, 6-8 адам 8 болбой эле койсунчу азыраак болсун дегендей. Ошолорду өлтүрүп коюшкан алар. Кыргызстандын туусун тебелеп, жыртып, күйгүзүп, калпактарды тебелешип, ошол күндөрү бар Бакиевдин үйүн өрттөгөн. Текебаев мырза болсо, мен түшүнөм. Анын планы жөн эле жана Бакиевдин шылтоосу менен өзүнүн партиясын куралдандырып алам деп ойлогон да. Себеби Бишкекте тиги Атамбаевдин партиясы 1,5-2 миң жигиттер турганына ал туруштук беришке жактан вооружать этип келем деп ойлогон да. Бирок анысы болбой калды. Аны түшүнгөндөн кийин Текебаев дароо Бишкекке качып барып, мен конституцияны жазам деп отуруп алды. Эми урматтуу туугандар, кечээ сүйлөгөн ошо аналитик, эксперт, ошол саясатчылар, ушул фактыны эмнеге айтпайсыңар? Мына суроо силерге, эмнеге айтпайсыңар? Жашырып койдуңар. Жашырып койдуңар, себеби силер дагы кыргыз элине күйсөңөр дагы, бирок партияңарга көбүрөөк күйөсүңөр. Партияңарга доо киргизип албайын деп туруп, ошон үчүн ушул фактыны жашырып атасыңар баарыңар. Кантип жашырасыңар, алар толтура интернетте жүрсө, ютубта, башка жактарда. Анын баары документально фиксироваться этилип калган болгондон. Ошол эле кезде эсиңерде бар, 2010-жылы жанагы Ошто тополоң башталганда Оштун ичи 6 жерден азан эмес, ал жихадка чакыруу болгон. Аны азан менен адаштырган болбойт. Шахматный түрдө болуп калган, өзбек кыргыз болуп, эсиңерде бар. Ошондо Фуркатка тиги өзгөн жактардан куюлуп, арай жактардан, аяктан бияктан түзүп келгендер берки жактардан өтө албай, ошо Фуркат жакка көбүрөөк топтолгон. Жана тиги Черемушка жакка ошол топтолгондо
Ошол эле партиянын лидерлери вертолет менен учуп барган. Эсиңерде барбы, урматтуу туугандар? Алар эмне деп барган? Тарагыла деп. Тиякта ок атып кыргыздарды өлтүрүп атса экстремисттер. Аяка барбастан барып туруп кыргыздарды, жардамга келаткан кыргыздарды таратканга аракет кылышкан. Бирок алардан таяк жешкен. Качып барып вертолетке түшүп, качып вертолеттун айнеге талкалган. Эсиңерде барбы? Эми орустар айтмакчы пошли дальше дегендей. Ошондой эликте жүрүп атып, баардыгын устанавливать этип тактылаганбыз. 10га жакын КамАЗдардын алдына момундай баягы бульдозердин немесине окшогон мындай нерселерди коюп туруп элди тебелеткенге толук бронировать этишип, немелер менен, пластиналар менен жаап, дөңгөлөктөргө момундай бычактарды дөңгөлөк тегеренгенде бычактар менен кесе тургандай кылып жасаган. Ошолорду да жашырып коюшту. 430 деп атабы, официальный да неме каза болгондор 430 эмес. Ошондо эле 490 сөөк кыргыздардыкы далилденген, олутту белгиленген кыргыздын немеси больницага түшкөндөр. 10-11, 12 июнь болуп атканда ыстыктын күнү көп курман болгон, шейит кеткендерди жөнөлүп алып кетип жерге беришкен. Алар могу айтылган официалдуу нерседен көп эсе көбүрөөк. Эмнеге убактылуу өкмөт ушуну деле ачык эле айтпайт? Курмандыкка көп кеткендерди айткандан коркуштун кереги жок. Аны ачык айтса эл түшүнөт. Андай башка кайталанбаш керек экен деп. Булар болсо жашырып коюшту. Кийинчерээк восстановлениеге, калпына келтирүүгө фонд түзүлүп, кандай гана чоң акчалар, каражаттар бөлүнбөдү, чет мамлекеттерден жардам, помощь деги бүт кандай колдонушту. Биз ошондо комиссия айтканбыз. Ошол экстремисттердин технологиясы менен үйлөрүнө сос деп 2 метр тамгалар менен сос деп жазышып, дубалдарына, крышаларына, үстүнө, чатырлардын үстүнө жазышкан. Себеби силер убактылуу өкмөт авторитетине алдагансыңар. Самолеттор бомбить этет, каякта самолетторду айтып атасыңар. Бомбить этет. Ошондо силерди кыргыздар менен аралаштырып аласың, бөлүп коюш керек деп туруп. Ошого атай краска бергенсиңер. Бейөкмөт жана каржыланган бейөкмөттөр менен аркылуу. Ошол эле ПРООНдун финансированиясы менен деп тактыланган, бирок ПРООН ошого жооп бербейт. Это закрытая информация деп. Өзбек калкына өзбек тилинде өзбек автономный мамлекет деп туруп конституциясын чыгарып элине таратып беришкен. 30% бүт бийлик тармактарында, өлкөлүк институттарда өзбек калкына болуш керек квота дешип. Толук тилин, өзбек тилин официалдуу тил кылып конституцияга киргизиш керек деп. Себеби ошол тармак айтып кетпедимби? Дүйнөлүк наркотрафиктин аймагы болот. Ошакты өзгөчө өлкөгө айландырып туруп жүргүзүш керек деген күчтөр артында турат. Мен дагы бир жолу белгилеп кетем, өзбек калкында күнөө жок. Жана экстремистский группалар иштеп атканы. Да сөздү да туура эмес неметкенин турасыңар кээ бирөөлөр. Колуңардан келбейт. Эми ошону бейөкмөттөр 6-8 ай мурун там ошол окуяларга чуркап эл арасында, өзбек калкынын арасында жүрүп телефондорду таратышкан.
запись кыласыңар, ушуну көтөрөсүңөр, ушуну чыгасыңар да психологиялык сознаниясын ошо камдап келишкен. Ошол бейөкмөттөрдү жолко тартыш керек деп пофамильно биз бергенбиз. Баарын блокировать этишти. Биз ошого карата экспертный комиссия түзгөнбүз, экономикалык экспертный комиссия. Мыйзам долбоорлорун иштетип чыгуу экспертный комиссия түзгөнбүз. Сотторду көзөмөлдөп туура чечим чыгарыш үчүн эксперттик юридикалык комиссия чыгарганбыз. Ошолордун баарын блокировать этишти ушулар. Биз чыгарган антикоррупционный комитет гражданского контроля деп чыгарсак, аны ал тууру блокировать этишти, өздөрүнүкүн параллельный чыгарышты, билесиңер, жана Рита Карасарта ошонун немеси менен чыгарышты. Чоң казат деп биз ошондо немесин жарыя кылып чыгардык эле, аны да блокировать этишти. Бүгүн башка жигиттер анын иши атат, алар менен ишибиз жок. Да көп нерселерди чыгарганбыз, баарын жаап, бурмалап, коркутуп, үркүтүп, блоктоп, эч кайка чыгарбай неметишет. Эми бир нерсени айтпай кетиш болбойт. Азыр убакыттын тартылыштыгына карабастан айтып коеюн. Ушу Өмүрбек Черкешевич мырза, сиз Акаев учурунда мыйзамдарды импортировать этип, контрабандно алып келип туруп, ушулардын баарын жогорку кеңеш аркылуу өткөрүлдүңөр. Бир дагы нормальный бүгүнкү күнү мыйзам жок. Баары карама каршылыкка маамда чакарда кылып салгансыңар. Законодательный платформаны Кыргызстан талкылаган, ушунда сиздин Өмүрбек Черкешевич, сиздин салымыңыз чоң. Отунбаева Роза Исаковна жалган жасалма коомдук бирикмелерди уюштуруп, ошолорго координатор болуп ушуну кармап келатасыңар. Калгандары силердин артыңардан жетеленип кетип атасыңар. Ушу силер ошо эки основной координаторсуңар да чет мамлекеттин көзөмөлүнө Кыргызстанды толук өткөрүп берип, эгемендүүлүктү, суверенитетти, Кыргыз элинин келечегин жокко айлантып аткан. 2010 жылы сиз Өмүрбек Черкешевич Жалал Абадка барып, контрреволюцияга Бакиевдин каршы иштейм деген алдоочулук менен өзүңүздүн атамекен партияңызды куралдандырып алам деп аракет көрүп, как ополчение катары же башка атайы мыйзам киргизип, тияк бияк кылып неметебиз деп аракет көргөнсүңөр. Ошондо атамекен деп көтөрүп алыпсыз. 1200-гө жакын адам чыккан. Анын арасында 1100-дөйү өзбек улутунда болуп калып, алар топтолуп чыккандан кийин дароо эле Жалал Абадтын губернаторунун кулагынан жетелеп жүрүштү. Кыргыздар менен ошол кезде эле четке кагып, ошол эле моментте автономия жана квота 30%-тик саясий өлкөлүк институттарга, кызматтарга, тилдин статусун деп эле ошол моментте көтөрүштү. Кыргыздар каршы чыгып, андай болбойт, биздин максатыбыз башкада дегендерден ошондон биринчи кагылышы чыгып, 6-дан ашык 7-8 деп атышат, ар кандай маалымат эми тактылаш керек аны. Ошондо кыргыз жигиттер каза болуп кеткен. Аны убакыт өтпөй жашырдыңар. Ошондо кыргыз мамлекеттин туусун тебелеп, өрттөшүп, ошондо Бакиевдин үйүн өрттөшкөн. Кыргыз калпактарын тебелешип, кыргыздар төшөк, самын дешип. Албетте мен дагы бир жолу такталып кетем, бул өзбек улуты дебейли, ошол экстремистский, сепаратистский группалар иштеген.
массовканы коркутуп үркүтүп жыйнашып талкалап кетишкен. Ошондо Өмүрбек Черкешев качып кеткенбиз, Бишкекке мен конституция жазам деп туруп. Эмнеге бүгүнкү күнгө деле ушул эпизодду жашырасыңар? Эмнеге ушул партиянын лидерлери, урматтуу Камчыбек мырза, Ташиев мырза, сиз ошонун баарын көрүп билгениңиз баарын эме ушул эпизодду эмнеге айтпайсыз? Себеби сиз как партийный лидер катары, Өмүрбек Черкешев как партийный лидер катары, силердин мындай классовый кызыкчылыгыңар бир. Албетте сиз Камчыбек мырза Текебаев менен салыштыра албайбыз. Сиз улукчул, мекенчил, жаркыраган жигитсиз. Сыйлайм. А бирок түйүңүздө баары партиялык кызыкчылык калып калып атат. Баары шайроодо мага голос керек деген калып калып атат. Ушул нерсе силерге тоскоолчулук кылып атат. Бейлем аны дагы сүйлөшөбүз бул маселелер боюнча. Текебаев мырза, ошондо эсиңизде бар, силер жакшы эле контролдоп тургансыңар маалымат жагын. Ошол ситуация контролдон чыкканда кыргыздар ошолда 6-7 күндөй болду. Элдик дипломатия менен тынчтыкка келгенбиз. Бирок ошого карабай. Жана чет мамлекеттен сиз алып келген конституцияны өткөрүп кетиш үчүн силер Ош окуясын баштагансыңар. Мен айтпайм, ушундай калпта болгондой өтсүн деген ниетиңер жок болсо керек. Бирок анча мынча чыгарып туруп ошонун отвлекающий манер менен өткөрүп кетем дегенсиңер, бирок контролдон чыгып кеткен. Ошон үчүн силер жооп беришиңер керек, жооп бересиңер. Буга чейин блокировать этип келдиңер, жакшынакай. Бирок бүгүнкү күнү интернет пространство, соцсеттер күчөп, могу пандемия болгондо көрүнүп калды. Эл коомчулук, чыныгы коомчулук өзүнүн өзгөчө элдик коомдук мамилени түзүп алган. Өлкө силер кармап турган мамлекеттин жардамы тийбегени менен жок дегени зыяны тийбесе жакшы болот эле. Силер азыр мына шайлоого жалаң ошол Ош окуясында күнөөлүүлөрдү азыр топтоп атасыңар тегерегиңерге. Аны мына 1-2 ай, 3 айдын ичинде тактыланып чыгат ошонун баары. Сизге шайлоо өтүп кетсем, өтүп кеттим деп ойлоп атасыз. Өтүп кетпесем жок дегенде жаңжал дагы дестабилизация кылам деп. Мына 20-жылдын 2010-жылкы 1990-жылда байланышы бир деп тамырлары ушундан өсүп келатат. Урматтуу туугандар, Баткенде болуп аткан азыр чакчалекей ал мындай пробный шарлар анық проблемаларды мына күзүндө курушат ушулар. Дагы бир нерсени тактап кетишим керек. Бизде Кыргызстанда президент бар. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Эл эмнеге президент үндөбөй турат деп айтып атышат. Урматтуу туугандар, мен силерге бир нерсени айтайын. Биздин мамлекетте түзүлүштө Конституция менен Текебаев киргизген 3 бийлик бутагы бар. Бул жогорку кеңеш, ошол мен айткан жанагындай партиялардын колунда. Ошо партиялар түзгөн коалициялык түзүлүү менен түзүлгөн жогорку аткаруу бийлик бул өкмөт. Жана сот системасы. Мына 3 бийлик бутагы бар.
сот системасы көз карандысыз дегени менен чынында ошол эле жогорку кеңешке такалып калган. Ошол эле партиялар түзөт. Көрүп атабыз, жогорку кеңеште чуркап жүрүшөт 5-6 эле голосовать этип, 120 эмес, 5-6 эле. Ошолор башкарып келатышат. Алар да по команде берген. Ошол эле 5 партия башкарат. Конституция боюнча президент эл менен бул жалгыз жеке эл менен шайланган президент. Жогорку кеңеште отургандарды эл шайлаган эмес. Эл партияларга добушун берген. А партиялар делегация кылып, делегат кылып жөнөтүшкөн тияка мандат берип. Ошол себептен кээ бир депутаттар ачык эле айтып атпайбы элге. Сен мени шайлаган менен бар партиядан сурап бар деп. Парламентаризм деп булар жамынып атат. Чынында парламентаризм бул парламентаризм эмес. Парламентаризм ал парламенттин башкаруусу. А кандай сапатта түзүлөт парламент? Ал башка маселе. Парламентаризмге эч кандай тиешеси жок. Элдин уадасын берип элге, элдин добушун алып жоопкерчилик менен келеби? Жоксу жанагындай партиялык список менен келеби? Партиялык список менен келген ал жоопкерчиликсиздик. Элдин бетме-бет бир мандаттуу шайлоодо өтсө, албетте ал жоопкерчилик пайда болот, жаралат. Президенттин аракети чоң эле болуп атат. Бирок конституция жагынан, тияк биягынан баары буулуп калган. Ошон үчүн талапты бүгүнкү күнү президентке дагы коюш керек. Албетте биз шайлаганбыз. Айтыңыз, элге айтыңыз, жоопко тартыңыз силерди деп. Бирок эң негизги талаптар коюлуш керек. Жогорку кеңештин депутаттарына алар чорт эле деп атат ачык эле. Тиги партияларга коюшубуз керек. Талаптарды алар жараткан жанагындай мээси менен эле башка жагы менен ойлонгон өкмөткө коюшубуз керек талаптарды. Барып туруп гранатометтер менен атып атса, түзмө-түз барып туруп аларга бөгөт койгон, каршы чыккан кыргыз жарандарды каматып атышат дагы, тиги гранатометчиктерге бир сөз айтылган жок. Ошондой өкмөт бизге керекпи? Албетте кереги жок, бирок айла жок, жоопко тартыш керек. Бирок жоопко тарта албайбыз, себеби бүт система алардын колунда болуп атат. Ошол себептен урматтуу туугандар, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз эл менен шайланып келген өлкө башчы болосуз. Бийликтин булагы жалгыз гана эл болот. Элдик өлкөлүк комиссия түзүңүз, бүт инвентаризация кылып жоопко тартыш керек. Күнөөлүүлөрдү, элдин байлыгын элге кайтарыш керек, элдин укугун элге кайтарыш керек. Мунун баары жараткан Кудайыбыз берген. Жаратканыбыз берген укукту, укукка балта чапкандар баарын көрүп атабыз. Атамбаев отурат, Текебаев азыр тамтаңдап дагы бригадасын сколачивать этип алып күзүндө өтсөм өтпөсөм дестабилизация кылам дейт. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь эле калды, мына 5 ай калыптыр. Ошого өзүңөр көрөсүңөр. Бул чыркырай берет. Өзү бийликтин туу чокусунда отуруп туруп, ушу бийликти сынап келген роликтерди карасыңар. Кандай эки беттүүлүк керек да.